Темиржан элинин баатырдыгын, байманаптык бийлер өткөн дордон урууга бөлүнүшүп ишара болчу козголок. Басып алмай, талап жемей, корчулуктан бошонбой, текчилик жок бийлик заман орношкон. Эл жер коргоп солтуурудан жайыл бий көргөн экен. Кыргыз калктан толгон сый, кыргыз эли ишенчи берип баатырга, жеңиш менен кетмен төбө өрүндө дайындашты башчыга. Жайыл кыргын бөлүп өткөн калымды, солто урусун казак баатыр кол салган. Жеңилүү келип жайыл бийдин тобуна, түткүн болду казактарга кыргында. Жайыл кыргын согушунда батыр эне Темиржан арткан кайырткан жоокерлерге эрлик менен кайрылган. Ак жөлөгүн желбиретип эркектерге найза алган, жары чегилгенде намыс үчүн тик турган. Жайыл бийдин байбечеси кыз келин тобун чоюнаган. Баатырларча коргоп жерин, душман мизин кайтарган. Тайбанбастан эрдик кылып найза кармак колуна, тике карап каршы чыккан казактардын тобуна жол көрсөткөн эрлик менен баатыр эне Темиржан эркектерге көргөзүп алган өз жеңишин найзадан. Автору Үлбү Кармышокова, Каракөл шаары, Ару Дүйнө адабий клубунун мүчөсү. Окуган Токонова Алим Николаевка орто мектебинин 6-Б классынын окуучусу.